Аллага шүгүр буга чейин ошо Мухаммад Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам деп аталган аталыштагы сабактарыбыздын бир канча сабагын алганбыз. Буга чейин ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүү, аны ээрчүү, Куран сүннөттө кандай келген бул жөнүндө алганбыз. Бүгүн сабагыбыз ошол сабактардын эле уландысы. Ошол биздин элчибиз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Аллах субхана ва таала акыркы пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген адамдарга кандай сыйлык берилет жана ошондой эле ага баш ийбей каршы чыккандарга кандай жаза берилет, ошолор жөнүндө кыскача сабак кылабыз. Албетте буга чейин ачык айкын эле билдик, ар бир мусулмандын мойнуна милдет болуп жүктөлгөн нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таанып билгенден кийин, ага көөлүк келтиргенден кийин сөзсүз түрдө пайгамбарыбыз ээрчип, ага баш ийип, тыйган нерсесинен тыйылып, баардык айткан нерсесине баардык кабар берген нерселерин кабыл кылып, жана ал көрсөткөндөй Аллах субхана таала сыйыныш керек экенин ачык айкын түшүндүк. Мына ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип ага баш ийген адамдар үчүн көптөгөн жакшылык, сыйлыктар камтылган эки дүйнөдө. Бул жөнүндө көптөгөн аят хадистер бар. Ошолордон өзүндүү болгон кээ бир аяттарды, хадистерди айта кетели. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум Аллаху гафурур рахим." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала айтып атат: "Айткын, ин кунтум тухиббуна Аллах." Жана Аллах тааланы жакшы көрөбүз деген адамдарга айткын: "Эгерде силер Аллах тааланы чыныгы жакшы көргөн болсоңор, фаттабиуни, анда мени ээрчигиле. Ошондо юхиббукумуллах, силерди Аллах субхана таала жакшы көрөт, ва ягфир лакум зунубакум, силердин күнөөңөрдү кечирет. Валлаху гафурур рахим, Аллах субхана таала кечиримдүү, ырайымдуу зат" деп айткын деп Аллах субхана таала буйруп атат. Мына бул жерде карап көрсөңүздөр, Аллах субхана тааланы сүйөм деген адам сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху ээрчиш керек. Эгерде пайгамбарыбызды ээрчибей жөн эле Алла тааланы сүйөм деген болсо, демек анын сүйүүсү жалган, кабыл кылынбайт. Ошол себептен тафсир илиминде белгилүү болгон аалымдардын бири Ибн Касир деген чоң аалым өткөн. Ошол киши ушул аяттын тафсиринде мындай деп айтып атат: "Ал-аятул карима хакиматун аля кулли ман идда'a махаббаталлахи азза ва жал ва лам яттаби' Мухаммадан саллаллаху алейхи ва салlam фи шар'ихи ва тариқихи ва суннатихи фа иннаху кадибун фи да'вah ва литакуна да'вah сахихатан яджибу алейхи иттиба'у аш-шар'i ал-Мухаммади ва суннатун набавийя фи жами'i аквалихи ва аф'алихи." Ал киши айтып атат: "Бул ыйык аят хакиматун, бардык мындай деп айткан адамдарга өкүм чыгарат" деп атат. Кандай деп айткан адам? Аля кулли ман идда'a махаббаталлахи азза ва жал. Ким мен Аллах субхана тааланы жакшы көрөм деп, бирок валам яттаби Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибей койсо, мейли пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариятында, жолунда, сүннөтүндө, фаинна кадим фи да'ва, ошондой адамдар жалган адамдар. Айтып аткан сөзүндө жалган айтып аткан адамдар. Мына ошондойлорго, ошондой адамдарга өкүм бере турган аят ушу. Анткени бул аятта ачык эле айкын айтып кетти. Вали такуна да'ва сахихатан, ошондой адамдардын айткан сөзү туура болуш үчүн кандай шарт кылынат? Яджибу алейхи, ошол адамга милдет болот, иттиба'у шар'ил Мухаммади, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариятына ээрчүү милдет болот. Ва суннатун набавийя, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө ээрчүү милдет болот. Фи жами'i аквалихи, кайсы убакта? Ар бир сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана ар бир кылган ишинде. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтып кеткен болсо, ошону кармап, ошону ээрчип жашаш керек. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени көрсөтүп кеткен болсо, кандай иш кылган болсо, мына ошонун баарын ээрчиш керек. Ошондо гана мен Аллах субхана тааланы сүйөм деген адамдардын айткан сөзү туура болот. Эгерде Аллах тааланы сүйөм деп коюп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна каршы келишкен болсом, демек ал жалганчы адам. Мына ушул киши ушундай деп айтты. Мына ошого окшогон аяттар көп, ошонун маанисинде келген көптөгөн аалымдардын сөздөрү да көп. Мунун баарын айтып барсак, убакыт аябай узарып кетет. Андан кийин Аллах субхана таала башка аятта айтып атат: "Ва ман юти'иллаху ва расулаху юдхилху жаннатин тажри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха ва заликал фawzul azim." Ким Аллах субхана таалага жана анын элчисине баш ийген болсо, Аллах субхана таала аны астынан дарыялар аккан бейиштерге киргизет. Халидина фиха, жана ошол адамдар ошол бейиште түбөлүктө калышат. Ва заликал фawzul azim. Мына ошол улук жеңиш, улук утуш деп Аллах субхана таала айтып кетти. Көрүңүздөрбү? Демек ким Аллах субхана таалага анын элчисине баш ийген болсо, анын бара турган жайы жаннат, жана ошол жерде түбөлүк калат.
Аллах субхана таала аяттын аягында эмне деп кетти? Вазаликал фаузул азим. Бул чоң утуш, улук жеңиш деп атат. Демек мындан артык жакшылык барбы? Баарыбыздын эле көксөгөнүбүз, эңсегенибиз Аллах субхана тааланын бейиши да. Алла таала баарыбызга ушул бейишти насип кылсын. Андан кийинки аятта Аллах субхана таала айтып атат: "Ва ман юти'иллаха ва расула фа улаика ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухадаи вас-салихин ва хасуна улаика рафиqa." Ким Аллах субхана таала жана пайгамбарга башыйган болсо, ошол адамдар кимдер менен? Ма'аллазина ан'ама алейхим. Аллах субхана таала жакшылыгын берген пайгамбарлар менен бирге. Жана ошондой эле сиддиктар менен бирге. Сиддиктар деп иманы толук болгон, ишеничи толук болгон, чынчыл шариаттын ар бир өкүмүнө ишенген адам сиддик дейт. Мына ошолор менен бирге. Ва шухада, Аллах субхана тааланын жолунда шахид болгондор менен бирге. Ва салихин, таква жакшы адамдар менен бирге болот деп Аллах субхана таала баяндап кетти. Көрдүңүздөрбү? Аллах субхана тааланын элчисине баш ийген, Алла таалага баш ийген адамдын сыйлыгы кандай болот? Мына ушундай жогорку даражалуу Аллах субхана таала жараткан макулуктардын арасынан эң жакшы болгон пайгамбар таква сиддиктер менен бирге болот. Болгону мунун шарты Аллах субхана таалага баш ийип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийип жетиш керек. Демек ким баш ийбеген болсо анда мындай сыйлыктан кур калат. Андан кийинки башка аятта Аллах субхана таала айтып атат: "Вал муъминуна вал муъминату ба'духум аулияу ба'д, я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар ва юқимуна ас-салата ва ю'туна аз-заката ва юти'уна Аллаха ва расулаху улаика сайярхамхумуллах." Момун эркектер менен момун аялдар ба'духум аулия ба'д, бири-бирине жакын тууган, жакын достор. Я'муруна бил ма'руф, жакшылыкка чакырышат, ва янхауна анил мункар, жамандыктан кайтарышат. Ва юқимуна ас-салата, намаз окушат, намаздарын тургузушат. Ва ю'туна аз-закат, жана моюндагы милдет болгон закетти беришет. Ва юти'уна Аллаха ва расулаху, жана ошондой эле Аллах субхана таалага жана анын элчисине баш ийишет. Андай адамдар кандай сыйлыкка жетишет? Улаика сайярхамхумуллах. Ошол адамдарды Аллах субхана таала өз ырайымына алат деп Алла таала мына ачык айкын баяндап кетти. Көрүңүздөр, урматтуу мусулман биртугандар, мына чыныгы момундун сыпаты ушундай. Мына бул аятта дагы көптөгөн пайдалар, көптөгөн осуяттар келген. Мына момун эркектер менен момун аялдар бири-бирине дос, бири-бирине жакындар да болот. Чыныгы туугандар. Демек момун башка момунга мамилеси түз болуш керек, бир туугандай мамиле кылыш керек. Анан ошо чыныгы момундун сыпаты эмнеде? Ошо чыныгы мамиле, чыныгы сүйүү кайсы нерседе? Мына кийинки ошо аяттын улантысын тафсирлеп атат. Я'муруна бил ма'руф. Эгерде кайсы бир мусулман өзүнүн бир тууганын жакшы көргөн болсо, жакшылык каалаган болсо, аны жакшылыкка чакырат. Ва янхауна анил мункар, жамандыктан кайтарат. Даават кылып, бир жамандыкты көрүп алса таштап койбойт, жалкоолоону жакшылыкка чакырбай койбойт. Мына эгерде өзүнүн бир тууганын сүйгөн, бир тууганына күйгөн адам ушунун баарын кылат, мына ушул чыныгы момундун сыпаты. Мына чыныгы достук деген ушунда, чыныгы мамиле деген ушунда. Ва юқимуна ас-сала, жана ошондой эле намаз окушат өздөрү. Мына чыныгы мусулмандын сыпаты. Ва ю'туна закат берет. Ва юти'уна Аллаха ва расул, Аллах субхана таала анын элчисине баш ийет баардык иште. Мына ушундай адамдар Алла таала вада кылган жана ушундай ырайымга жетет. Аллаху акбар. Аллах субхана таала ушундай жакшылыгын баардык мусулманга насип кылсын. Андан кийинки аятта айта турган болсок, Аллах субхана таала башка аятта айтып: "Ва ман юти'иллаха ва расулаху ва яхшаллаха ва яттақи фа улаика хумул фаизун." Ким Аллах субхана таалага баш ийген болсо, анын жана анын элчисине баш ийип, ва яхшаллах, Алла тааладан корккон болсо. Катада деген чоң табиен болгон сахабалардын таалим алган. Ошол киши айтат: "Ва яхшаллах" деген ушу мурун жасап койгон күнөөлөрүн эстеп, ошондон корккон адам деп. Ва яттақи деген ошо келечекте күнөө кылып албайын деп сактанып Алла тааладан корккон адам. Фа улаика хумул фаизун. Ушундай адамдар чыныгы жеңишке жеткен, чыныгы жакшылыкты уткан адамдар болот. Аллах субхана тааланын ыраазычылыгына жетип, Алла тааланын азабынан кутулгандар, бейишке кирген адамдар. Мына көрүңүздөр, мунун баары тең эмненин натыйжасында болуп атат? Ошо Алла таалага жана анын элчисине баш ийгендин натыйжасында болуп атат. Ошондуктан ар бир мусулмандын милдети Аллах субхана таала жана элчисине баш ийиш керек. Антпесе эч качан шариятты туура кармай албайт. Мына эми жогорку өткөн сөздөрдөн биз түшүндүк, Аллах субхана таалага анын элчисине баш ийген адам көптөгөн жакшы сыйлыктарга жетет. Буга окшогон Аллах субхана убада кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган көптөгөн аят хадистер бар. Мына өткөн сабактардан алганбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисине, жана Бухарийден келген хадисте пайгамбар айтып кетпедиби? Менин үммөтүм баардыгы тең бейишке кирет, бир гана ким баш тартса деп. Ошол кирбейт деп. Ана сахабалар сурашпадыбы? Кимдер баш тартат дегенде, мага ким баш ийген болсо, демек ал бейишке кирет. Эгерде ким мага баш ийбеген болсо, демек ал баш тартты дейт. Мына мусулмандын бейишке барам деген эшиги Аллах субхана таалага баш ийүүдө жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип, аны жакшы көрүп, анын айткандарын угуп, буйруктарын аткарууда. Ошол себептен ар бир мусулман
ушуну бекем кармаш керек. Андан кийинки маселе эми ким ошо Аллах субхана тааланын элчисине баш ийбей койгон болсо же Алла таалага баш ийбеген болсо кандай жаза күтүп турат? Мына бул жөнүндө дагы Аллах субхана таала көптөгөн аяттарда айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде эскерген. Мына ошону дагы айта кетели. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Кул атиюллаха ва расула фа ин таваллау фа инналлаха ла юхиббул кафирин." Айткын, атиюллах, Аллах субхана таала баш ийгиле жана пайгамбарга баш ийгиле. Фа ин таваллау, эгер ушул айткан сөзүңдү угушпай жүз буруп кетишкен болсо адамдар, фа инналлаха ла юхиббул кафирин. Чындыгында Аллах субхана таала кафирларды жакшы көрбөйт деп Алла таала айтты. Демек ким Аллах таалага баш ийбей, пайгамбарыбызга баш ийбей кеткен болсо, демек кафирлыктын жолуна чыгып атат. Алла таалага ишенбесе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыл албаса, демек ал кафирда. Мына ошондой адамдарды Аллах субхана таала жакшы көрбөйт. Андан кийин аятта Алла таала айтып атат: "Ва ман ясиллаху ва расулаху ва ятаадда худудаху юдхилху наран халидан фиха ва лаху азабун мухин." Ким Аллах субхана таалага жана анын элчисине баш ийбей күнөө кылган болсо, ва ятаадда худудаху жана Алла тааланын чегарасынан чегинен чыгып кеткен болсо, моюнсунбай, андайга кандай жаза берет Алла таала? Юдхилху наран халидан фиха. Тозок отуна киргизет ошол адамды. Анда түбөлүк калат. Ва лаху азабун мухин. Жана ошол адам үчүн кордой турган азап бар деп айтып кетти. Аллах субхана таала баардык азаптан сактасын. Жана ошондой эле башка аятта Алла таала айтып атат: "Яумаидин яваддуллазина кафару ва асау расула лау тусавва бихим арду ва ла яктумуна Аллаха хадиса." Бул жерде кафирлар жөнүндө айтып атат. Кыямат күнү дейт. Ошо Аллах субхана таалага кафир болгондор, пайгамбарга каршы чыккандар ушундай деп эңсешет экен. Кыяматта азапты көргөндө, кыйынчылыкты көргөндө, лау тусавва бихим арду, ушу жер биз менен ошо жексен болуп, жер менен жер болуп эле түздөлүп калсак кандай болот эле, ошондой болуп калсак болот эле деп эңсешет экен. Вала яктумуна Аллах хадиса. Жана Аллах субхана тааладан эч бир сөздү жашыра алышпайт алар. Кыямат күнүндө баардык нерсе ачыкка чыгат. Кыямат күнүндө азапты көргөндө алар ушундай кылып тилешет экен. Бирок кеч болуп калган. Бул дүйнөдө баш ийбей кафир болуп өтүп кетишкен. Демек Аллах субхана тааланын алдында азапталышат. Андан кийинки аятта Аллах субхана таала айтып атат, башка аятта: "Ва ма юшакку расула мин ба'ди ма табайяна лахул худа ва яттаби гайра сабилил му'мин валлиhi ма тавалла нуслиhi жаханнама ва саат масира." Ким Аллахтын элчисине пайгамбарга каршы чыккан болсо, мин ба'ди ма табайяна лахул худа, ошо ачык туура жол ачык айкын баяндалгандан кийин пайгамбарга каршы чыккан болсо, ва яттаби гайра сабилил му'минин, жана момундардын жолунан башка жолду ээрчиген болсо, мусулмандардын динин кармабай, айрыкча алгачкы мусулман сахаба табииндердин жолун кармабай баш ийбей башка жолду ээрчиген болсо, нуаллихи ма тавалла, ошо кайсы туура эмес жолду ээрчип ошол жака багыт алган болсо, ошол жолго аны салып коебуз дейт. Ванустиге жаханнама саат мас, жана аны адамды тозокко киргизип азаптайбыз. Ва саат масира, ошол тозок кандай жаман жай деп Аллах субхана айтып кетти. Көрүңүздөр, бул аятта дагы ачык айкын Аллах субхана таала эскертип кетти. Ким пайгамбарга каршы чыккан болсо, чындык жеткенден кийин, билингенден кийин, жана анда ошол адамдын жазасы ошондой болот. Жана ошондой эле башка аятта Аллах субхана таала айтып атат: "Фалихдариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына каршы чыккан адамдар, алардын баштарына фитна, бале, кыйынчылык келип калышынан жана ошондой эле алар үчүн жанчыдагыс азап келип калышынан абайлашсын, коркушсун деп Аллах субхана таала эскертти. Демек ким пайгамбарыбызга баш ийбеген болсо, ага каршы чыккан болсо, анын башына фитна келет. Бул жашоодо бале, кырсык ар кандай нерселер. Же болбосо кыямат күнү ау юсибахум азабун алим, жана же болбосо кыямат күнү алар үчүн жанчыдагыс адамдар бул дүйнөдө жыргап кубанап өтүп өтө турган болсо, баягы убактылуу жалган дүйнөдө, ал кыяматта эч качан кутула албайт. Ал үчүн жанчыдагыс азап даяр жана аны күтүп турат. Андан кийин башка аятта Аллах субхана таала айтат: "Ва ма ясиллаху ва расула фақад далла далалан мубина." Ким Аллах субхана таала каршы чыгып баш ийбеген болсо, анын элчисине баш ийбеген болсо, анда ал адам акыйкатта ачык айкын адашууга түшүп алды. Фақад далла далалан мубина, ачык айкын адашуунун үстүндө жүргөн, адашууга түшкөн адам деп баяндап кетти. Мына көрүңүздөрбү, Аллах субхана таала Куранда кандай катуу убадаларды берди. Эгерде ким пайгамбарыбызга баш ийбеген болсо, ошондуктан ар бир мусулман пайгамбарыбызды ээрчип, урматтап, сыйлап, кайсы убак болбосун, кайсы жерде болбосун пайгамбарыбыздын атынан аныкталган туура хадис, туура өкүм келсе, ошону билсе, дароо ошону ээрчип карманыш керек. Өзүнүн нафсин ээрчибей, каалоосун ээрчибей, мен мындай деп уктум элем, тигиндей деп уктум элем, тигин молдо мындай деп айтты эле, бул маскаптан мындай деп келди эле дебестен, пайгамбарыбыз айткан турбайбы, пайгамбарыбыз деген турбайбы деп адам баласы дароо
кабыл алып ошого амал кылыш керек. Болбосо Аллах субхана таала ваада кылган катуу азапка, кыйынчылыктарга дуушар болуп өзү гана зыян тартат. Башка адам анын үчүн зыян тартпайт, кыйналбайт. Өзүнүн эле шору ким баш ийбеген болсо. Жана ошондой эле мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле көптөгөн хадистер бар. Жанагы Бухаридеги эле хадисте айтып кеттик. Ким Аллах субхана тааланын элчисине баш ийген болсо бейишке кирет, баш ийбесе бейиштен баш тарткан болот. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадис бар, Муслимде келген хадис. Ал хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып атат. Мухаммадтын жаны колунда болгон зат менен ант ичип айтам. Мындайча айтканда Алла тааланын аты менен ант ичип айтып атат. Эгерде кайсы бир еврей же христиан мен жөнүндө угуп туруп, кандайдыр бир христиан болобу, еврей болобу, ошонун ар бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө угуп туруп, анан ошого ишенбей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шариятын, динин карманбай өтүп кете турган болсо, өлгөн болгон болсо, анда анын бара турган жери тозок ээлеринен болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Анткени эмне себептен? Анткени биз башында айтып кеттик, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар. Пайгамбардан акыркысы, мындан кийин пайгамбар келбейт. Биздин пайгамбар келгенден кийин мурунку шариаттын, мурунку диндердин өкүмү жоюлган. Кандай адам болбосун, анын улутуна, уруусуна, өңүчүсүнө каралбайт. Баары тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиш керек. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда кандай адам болсо дагы пайгамбар уккандан кийин, билгенден кийин сөзсүз түрдө ээрчиш керек. Антпесе ал адамдын бара турган жери тозок болот. Анткени Аллах субхана таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка адамды ээрчүүнү кабыл албайт. Анткени акыркы пайгамбар да. Биздин пайгамбарды гана ээрчиш керек адамда, пайгамбарыбыз келгенден кийин. Мурунку пайгамбарлардын алардын өкүмү бүткөн, убактысы бүткөн, алар өз убагында пайгамбар болгон, өз убагында Алла тааланын динин эреге жеткиришкен. Ким ошол убакта ээрчип пайгамбар ишеген болсо бейишке барат. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин ошол мурунку пайгамбарлардын диндеринин өкүмдөрү өчүп, биздин пайгамбардын динин ээрчүү ар бир адамга милдет болуп калган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисал келтирип айтып атат. Кайсы ошо еврей христиандардын бирөөсү эле мен жөнүндө угуп туруп, анан мага баш ийбеген болсо, мага иман келтирбей, мен алып келген шариатты ээрчибеген болсо, демек ал тозоктун ээлеринен болот деп атат. Бул баардык адамдарга тиешелүү. Ошондуктан ар бир адам сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип динин кабыл алыш керек. Андан кийинки хадисте, бул хадисти ушу Айша энебиз риваят кылган, Бухари, Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып атат: "Ман ахдата фи амрина хада ма лейса мин фаху рад." Муслимдин риваятында "Ман амила амалан лейса алейхи амрун фаху рад." Бул хадис мындай. Хадистин мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: ким ушу биздин динибиздеги жок нерсени кылган болсо, же аткарган болсо, демек ал кишинин кылып аткан нерсеси өзүнө кайтарылат, ал кабыл кылынбайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп кетти. Бул өтө орчундуу хадистердин бири. Ушул хадис ислам дининдеги чоң эреже. Навави рахимахулла айткандай, бул ислам дининдеги эң улук чоң эрежелердин бири. Бул сөз ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагындай кыска, нуска, көп маанини камтылган сөздөрдүн бири. Жана ушул хадисте диндеги жаңылыктарды, динге кирип кеткен ар кандай далилсиз нерселерди кайтаруу ачык айкын билинип турат да, ошо Навави рахимахулла айтып кеткен. Анткени бул хадис ошо жана баардык динге далилсиз кирип кеткен жаңылыкты баарын четке кага турган хадис, чоң эреже. Анткени биз жана сабактардын башында айтып кетпедикпи? Адам баласы Алла таалага сыйынганда ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирип көрсөтүп кеткендей сыйыныш керек. Бул ушул пайгамбарга күбөлүк келтирүүнүн бир бөлүгү, бул эң негизги нерсе деп мына ушул хадис, ошол биз айтып аткан нерсеге чоң эреже боло турган нерсе да. Бул жөнүндө көптөгөн алдымдар ушул хадиске түшүндүрмө берип, ар кандай жакшы сөздөрдү айткан. Бул бидаттарды, динге кирип кеткен ар кандай жаңылыктарды кайтара турган өзүнчө эреже болгон чоң хадис. Мына бул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду ачык айкын билинип турат. Ким динди карманам деген болсо, ким Алла таалага баш ийип, пайгамбарыбызды ээрчип, Алла таалага түз сыйынам деген болсо, демек пайгамбарыбызды ээрчиш керек. Өзүнүн ою менен ар кандай нерселер чыгарып, же болбосо далилсиз нерселерди ээрчип ибадат кыла берген болбойт. Ал диндеги жаңыл болуп саналат. Шариат терминде бидат деп коет. Ошол себептен пайгамбар айтып атпайбы? "Ман ахтата фи амрина хада." Ким ушул амрина хада деген ушу биздин динибизде деген маани. Ушу биздин динибизде жок нерсени киргизген болсо, фаху рад дейт. "Ман ахтата фи амрина хада ма лейса минху." Ушу биздин динибиздеги жок нерсени киргизген болсо дин ичине, демек ал өзүнө кайтарылат, кабыл кылынбайт. Мына бул жерде да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү ачык айкын турат. Жана ошондой эле ким каршы келип туруп пайгамбарыбыздын жолуна каршы жаңылык бидат иштерди кыла турган болсо, анын жазасы ал кабыл кылынбайт, ал өзүнө кайтарылат. Бул жөнүндө да иншалла кийинки сабактарда атайын ошо бидатка байланышкан, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй ибадат кылыш керек, сыйыныш керек дегенге атайын өзүнчө тема кылабыз. Буга да өзүнчө мисалдарды айтып,
адамдардын арасына баягы диндин катарына кирип кеткен, таралып кеткен, бирок динден эмес болгон иш чаралар, ар кандай нерселер бар. Мына ошолорду айтып, мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Аллах субхана таала мүмкүнчүлүк берсе. Анан бүгүнкү айта турган сабагыбыздын жыйынтыгы ушундай. Аллах субхана таала баарыбызга пайдалуу илим берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн ажыратпай дайыма туура жолдо кылсын. Аллах субхана таалага жолукканга чейин. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.